Assalamu alaikum. Өт туралы маалымат бермекчимин. Өт суюктугу боорубуздан бөлүнүп чыгып, өт капчасында сакталат. Качан биз тамак жегенибизде өт капчасындагы өт суюктугу 12 личейге коюлуп, тамак сиңирүүгө катышат. Бул анын негизги кызматы. Башка органдар сыяктуу эле өт капчасы дагы сезгенет. Муну биз холецистит деп коебуз. Дарылануу үй шартында эле жүргүзүлөт. Албетте гастрентолог же болбосо терапевт врачтын сунуштаган дарыларын ичүү менен. Ошону менен эле бирге диета дагы кыласыз. Ачуу анан майлуу тамактардан өзүңүздү чектеп турсаңыз жакшы болот. Диетаны канча узак кармасаңыз, ошончолук жакшы жыйынтыкка жетесиз. Анан өт капчасынын дагы бир оорусу бул алдындагы таштын пайда болуусу. Бул учурда эки түрдүү сунуш айтылат. Айталы таштын өлчөмү 1 сантиметрге чейин болсо, анда 1 жылда 2 жолу УЗИ кылдырып туруу жетиштүү болот. Таштын өлчөмү чоңойгон болсо, анда операция кылдырасыз. Эгерде өзгөрүү жок болсо, дагы 6 ай сайын УЗИ кылдырып туруу сиз үчүн жетиштүү болот. Анан эгерде таштын өлчөмү 1 сантиметрден чоң болсо, анда операция сунушу сизге берилет. Анан өт капчасындагы таштын өлчөмү кичине болгонуна карабай, мисалы 4 мм же 6 мм, бирок оорутуп турса кээ бир учурларда, анда баары бир операция кылуу сунушу сизге айтылат. Анан таштын өлчөмү 1 сантиметрден чоң болгонуна карабай, аны УЗИден эле байкап калган болсоңуз, сизге эч кандай зыян алып келбесе, анда операция кылуу сизге сунушталбайт. Анан дагы бир нерсе, таштын өлчөмү 1 сантиметрден чоң, сиздин жашыңыз дагы өйдө болсо, баары бир өттү алдыруу сунушу сизге берилет. Анткени жаш курак канчалык өйдөлөгөн сайын операция болуу ыктымалдуулугубуз азаят. Себеби кээ бир адамдардын жүрөгү көтөрө албай калышы мүмкүн. Албетте 70-ке чыкканда деле операция болсо болот, бирок бардык эле адамда операция кылууга мүмкүнчүлүк калбайт. Андыктан бул боюнча хирург менен бир кеңешип коюу ашыкчалык кылбайт. Анан өтүңүздө полип болсо, бул дагы тынчсызданууга арзыбайт. Болгону жылына 2 жолу УЗИ кылдырып турушуңуз керек болот өт капчасын. Ошол полиптин өлчөмү чоңойдубу же ошол эле боюнчабы. Эгерде өсүүчү мүнөзгө ээ болсо, анда онкологияга барып, ошол боюнча кошумча маалымат алсаңыздар болот. Эгерде полип болгонуна карабай, ал сизге эч кандай зыян алып келбесе, анда дегеним, ал чоңойбосо эч кандай тынчсыздануунун кереги жок. Болгону 6 ай сайын бир УЗИ кылдырып байкап гана турасыздар. Кошумча дагы өт боюнча суроолор болсо жазсаңыздар, дагы бир видео материал кылып, кайсыдыр бир убакытта сиздерге кошумча маалымат берем.